Сузак районунун бир катар айыл аймактарында кызыл сызыкка чыгып кеткен турак үйлөрдү иреттөө, жолдорду кеңейтүү иштери жүргүзүлүп жатат. Алардын катарында Барпа айыл аймагынын Комсомол айылы дагы бар. Мындан 2 ай мурда бузуу иштери колго алынган болчу. Учурда жолду кеңейтүү жумуштары башталды. Комсомол айылында 5-июнь күнү жумуш башталды. Азыр жалпысынан ушул жерде иштеп жаткандардын саны 25ке жетет. Бул жерде техника айдагандардын баардыгын кошкондо. Эми бул айылдагы жол кеңейсе, унаа тыгындыгы орун албай, заманбап шарттагы жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жолу менен кошо салынат. Таза суу түтүктөрү кошо жаткырылып, айылдын чоң муктаждыгы чечилет. Жергиликтүү тургундар түшүнүү менен кабыл алышып, короо жайларын өздөрү бузуп беришкен. Айрым турак үйлөрдүн короолору 3,5 метрге чейин киргизилген. Эми бул келечек эле жакшы, жолдор кеңейген. Аябай сонун. Мына балдар иштеп атат, техникалар бардыгы. Жолдорубуз кеңейип, мына Кудайым буйрса, жакын арада тротуарда жүрүп калабыз эки жагында. Ошол заманыбыз чоңдорубузга рахмат. Иштерине ийгилик ар дайым. Şu заманыбыз тынч болсо эле жолдор бар жокто кеңейет деп ойдобуз. Айыл аймак адистери тынымсыз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бул жолдун кеңейүүсүнө аракет кылышты. Эми минтип техникалар тынымсыз иштеп жатат. Август айына чейин бул жолду бүтүрүү пландалган. Эндиги 19 метрге кеңейтилип, 2 полосалуу, 2 четинде тротуар, жөө өтмөктөр курулат. Ошол менен катар бул жолдун курулуш иштерине чейин бул жерде Комсомол айылында таза суу линиялары эскилиги жеткенине байланыштуу таза суу линияларын дагы алмаштыруу бирге каралган. Бул жерде жалпы Комсомол Төбө, Миңөрүк, Таштак айылдарында 27 забор, 10 навес, 2 үй жанагы тоскоолдук жаратып, жашоочулар менен сүйлөшүп, өз ыктыярлары менен бузуу иштерин жүргүзүп. Мындагы жолдор жаңыланса, Барпа айыл аймагындагы Комсомол, Таштак, Төбө жолдорунун 5 чакырымдан ашуун аралыгы оңдолуп калат. Нара Жапарова, Чыңгыз Абдыкадыров, Сузак району.